Ак үй биз үчүн дагы ийгеле, эгер салынганда. Азыр ак үйдүн баркын кетиришти, ичине киргендерчи. Эл атынан келдим деп көкүрөгүн уруп атат, жанагы бир Токторбаев деген бир кебетес келишкен бир керемет жигит бар экен. Чөтөк колдо бул базарда жүргөндө сүйлөйт да. Мен сен эч ким шайлаган жок. Сен партия менен келдиң, Ата жок партиясынан. Сен элге сен Адакандын чаңына тең келе албайсың. Күндүк асыласың, асылганың Мадмаров. Сен каршы кырдың, сөзүң үчүн жооп беришиң керек. Сен чөнтөккө кол салып, микрофон турса, адебиң да жок, билимиң да жок. Адам экенсиң. Сенин ошондой кыйын болсоң, чык дагы могу жерге айт, далилдеп бер. Күндүк асылганың сен Мадмаров үчүн келдиң беле. Токторбаев деген. Жейтил. Чөнтөккө колса, чөнтөгүң онсо максаң болсо кыйынсыйсыңбы? Анан кийин акча топтоп келип, депутат болуп келип, элдин атынан сүйлөйт. Сен эч ким шайлаган эмес. Сен партия менен келдиң. Канча жол менен келгениңди баарыбыз билебиз. Жалаптан келип, болгон Адакам касыбасың. Сен ал жерди базар кылып алдың, Жалалаттын базары. Базарда сүйлөгөн, чөнтөгүң колдо, адегиң да жок. Сен Мадмаров Кыргызстан элдин баары тааныйт. Сен кимсиң? Сен ошондой бир депутаттын бири дейсиң. Сен ал бир депутат эмес. Сага ошол депутаттардын бул жерге татыксыз. Сүйлөгөн сөзүң орду жок. Кечке асыласың Мадмаровго. Мушашам дейсиң. Сен эмне бул жерде сага бир эмне? Этика деген эч нерсе жок, андачы бир деле жок. Болгон акчасы бар, анычы депутат болуп келди. Кыйынсыйт. Мен сен эч ким шайлаган эмес. Айтып коеюн. Эгерде ошону токтотпосоң, Токторбаев. Sen kılıbını toktatkın. Sen деген el ökülü emezsin. Sen özün okuatansın. Artığından kanda zaman sözler, doşuları çırap. Sen betin bolsa kelip sıra elden keçip sırasın Facebook'tan çıkıp. Büt var sana narazı. Ayt koyun. Anama komissiya jönündө. Komissiyada 6-7 kişi var eken, jana Aybek Osmanov деген жигит. Алда өткөндө жумурткадан кыргыз дейсиң дейт. Жанагы 48 саатка камалат десе, жок камалбайт деп айтпатпайбы деп юрсайтта жок, комиссия 38 саат 48 каралат десе, жок деп билимин деңгээлин көрсөттү. Ошол жигит той чоң бай бизнесмен. Адакамга атака коюп атат. Биз билебиз просто комиссия кандай экен. Эгер адилеттүү чечилбесе, биз чындыкты талап кылабыз. Мадмаровдун бул жерде 10-20 киши деп дагы жазышат. Булар өкүлдөрү бирдене келген. Биз чындык үчүн күнү түнү кай жерде болсо турабыз. Баарын комиссия мүчөлөрү кандай чечим чыгарганыңарды биз сөзү эле билип турабыз. Бирок силер элдин алдында кийин элди карай турган болгула. Биз комиссиялардын бүтүнгөрү сөз билип турабыз. Бирок мынандай учурда чындыкты чыркыраган бир эле Мадмаров болуп атат туугандар. Жогорку кеңеште, эл ичинде ошондой жигитти колдоп, мына жерден ар бир областар районунан келип атышат. Ошон үчүн карыларым, Мадмаровдон колуңарды тарткыла.